Саламатсыздарбы? Куттарана кызыгуучулар. Айылга келдик. Мырзек айылында, Өзгөн районунун. Көрүп турган Павловня жарактары 2023-жылы апрелде тигилген. 1,5 жылдын ичинде ушунчалык чоңойду. Эми элдерден болуп аткан анча-мынча суроолорго жооп берем азыр. Элдерден түшүп аткан суроолор үчүн жооп берейин кээ бирлерине. Бул кут дарактын жакшынакай сорттору бар. FT Energy минус 27 градуска чыдамдуу жана Pawton Z07 ал минус 33 градуска чыдайт. Кыргызстанда көпчүлүгү тигип алып жакшы өспөй жатыптыр кут дарактары. Анын себеби бар. Себеби көпчүлүк элдер буну гүлдөйт 3-жылы. Ошо гүлдөгөндөн кийин урук чачат. Ошо уругун алып үйүндө өстүрүшөт. Горшокторго салып жылы жерге койсо өсө берет. Анан ошондо сатып жиберишет. Анан базарларда арзан сатат. Анан алып аласыздар дагы уругунан өстүргөн көчөттөрдү. Анан тиксеңер алар жылда өсөт. Жакшы эле өсөт. Вот пример монча алып калып. Анан ошо бойдон ростун токтотот. Кышынасы тоңуп калат, үшүк алып. Жазга мал алдынан жаңы чыгарат. Бүчүр. Будак дагы чыгат. Кийинкиси уже бийрак өсөт. 4-5 метрге чейин өсөт, ичке болуп. Кыш келгенде дагы тоңуп кала берет. Ошон үчүн силерге айтайын деген советим, кеңешим. Ишеничүү жерден алгыла. Ишеничүү жерден жакшынакай көчөттөрдү алган болсо, моундай чоңоет, карагыла. Мына жоонду көрсөтпөйм. Ушуга 1,5 жыл болду. Былтыр апрелде тигилген. Мал жеркичине айтып коеюн. Мен атайына бутактатып өстүрдүм. Себеби канчалык бутагы көп болсо, жалбара көп болсо, фотосинтез болот дагы, тамыр күчтүү болот. Мен буну 2025 мартта техник срез кылам. Техник срез кылганда бул түз өсөт. Түз жана бат өсөт. 8 метр, 9 метрге өстүрөм деп пландаштырып атам. Бул кут дарактар декоративный болуп, кооздук үчүн тигилген эмес, булар строй материалга тигилген. Техник срез деген бул эмне? Түшүндүрө кетейин, ким көпчүлүк түшүнбөсө. Бул көчөттү алгандан кийин ичке эле көчөттүн тамырын аласыңар, тигесиңер, тиккенде бутак өсүп чыгат. 1 жыл, 1,5 жылда моунчалык жоонорот, карагыла. Ушунчалык жооноргондон кийин март айында, 1 жылдан кийин март айында жерге жакын кылып, могу жерден кесип саласыңар. Кесип салсаңар, ошол жерден 4-5 бутак чыгат. Бир карыш болуп өскөндө баары жого. Бир жакшынакай бутагын калтырып, калгандарын алып саласыңар. Ошол бир бутагы 8 метрге чейин өсөт. Мен өзүм жогору жагындабы турат. Тиякта. Өзүм практикамда 7 метрге өстүрдүм. Учурунда буталбай калган, ошон үчүн начарак өсүп калды. Бирок 7 метрлик строй материал бул деле жаман эмес болот. Жакшы жерден алгыла, сууга чыдамдуу, ишеничүү жерден, питомниктерден алгыла, жакшы жерлерде саткан жерлер бар, ошону издеп таап, анан алгыла, сортун сураштырып койгула. FT жана Pawton Z07 алгыла. Уругунан өстүргөндү албагыла. Ошондо жакшынакай өсөт.